Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дастаркон четиндеги университет программасынан 16 тема. Уул балдарды күйөө бала болууга тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Агайдын айтып бергенин толугу менен сиздерге жеткизгенге аракет кылам. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер, уул кыздарыбыз бактылуу, үй бүлөлүү болуп, бактылуу ата-эне болуусу үчүн аларды балалыктан үй бүлөдө дастаркон четинде баарлашууда, турмуш тиричилик процессинде тарбиялоо зарыл. Мүмкүн ошондо түшүнбөстүк, үй бүлөлүк чыр-чатак, ажырашуу, таарынышуу аз болот. Ошондуктан дастаркон четиндеги университетте балдарды үй бүлөлүү болууга тарбиялоого өзгөчө маани берүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ушул жерден дагы агай эң жакшы ойду айтып берген. Татыктуу күйөө бала ата болууга уул балдарды тарбиялоо бул өтө чоң маселе. Алгач акыл эстүү, адеп ахлактуу, тектүү келинчек, өмүр жолдошту тандай билүү жөнүндө багыт берүү. Кийин баш кошкондо дагы жупунулук менен той өткөрүп, эң башкысы татыктуу күйөө бала болуу бул өтө кымбат экенин балдарга түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай эң сонун ойду айта кеткен. Кээде күйөө бала болууга туура эмес түшүнүп, өмүр жолдошу, келинчегине үстөмдүк кылып, зордук зомбулук көрсөтүүдөн сактоо жөнүндө дагы балдарга айтып, алда бирөөнүн кызы, аны этият кылып, өмүр жолдоштук милдетти аткаруу жөнүндө түшүнүк берүү зарыл. Кыргыз, казак элинде айтылып жүргөндөй, эр жигиттин 3 журту бар: ата журту, тага журту жана кайын журту дегендей, ошол 3 журт тууралуу дагы балдарга туура түшүнүк берүү. Кайын журту, кайната, кайненесин сыйлап, аларды дагы өз ордунда баалап, мамиле кылып, жакшы барып, кабар алып туруу, ошондой эле алар келгенде жакшы күтүп, менин келинчегимдин, болочоктогу балдарымдын энесинин ата-энеси деп сыйлоого тарбиялоо зарыл. Көбүнчө ушул жерден да катачылык кетет. Кайын журту, кайната, кайненеси менен мамилеси түз болбостон, ал келинчеги, балдарына дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Демек, урматтуу ата-энелер, ошон үчүн кайната, кайнене, кайын журт менен туура мамиледе болууга балдарды жаштайынан тарбиялоо зарыл. Аны үйлөнгөндөн кийин айтуу бул балдар үчүн дагы кеч болуп калат, кабыл алуусу дагы кеч болуп калат. Ошондуктан жаштайынан эле ушул эр жетип баштаганда эле ушул маселе тууралуу дагы дастаркон четинде баарлашсаңыздар, балдардын келечегине дагы оң таасирин тийгизет. Демек, урматтуу ата-энелер, балдарды келечекте ата болууга тарбиялоо, күйөө ата болуу бул чоң жоопкерчилик экендигин жаштайынан үйрөтүп тарбиялашыбыз керек экен. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, дастаркон четиндеги баарлашууда, ошондой эле турмуш тиричилик процессинде дагы балдар менен сүйлөшкөндө үй бүлө күтүп, келинчегин, бaldарын камсыздоо үчүн өнөр үйрөнүп, билим алып, татыктуу балдарга эр жигиттик тарбияны берүүгө тарбиялоо зарыл. Салмактуу, салабаттуу, сүрдүү, ошол эле убакта мээримдүү болууга, адамгерчиликтүү, кичпейил болууга балдарды тарбиялоо зарыл. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү чыгарылышта сиздер жалаң гана өзүңүздөр байкагандай эле уул балдарды күйөө ата болууга тарбиялоо тууралуу маалыматты бердик. Кийинки чыгарылышта кыздарды келин болууга тарбиялоо темасына назар саласыздар. Анда эмесе, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.